Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бизге үйдүн деле кереги жок, чек ара маселесин чечип бергиле, баткендиктер Акылбек Жапаровго жооп беришти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна болгон иш сапарынын алкагында чек арадагы айылдардын жашоочулары менен жолугушту. Социалдык түйүндөрдө баткендик тургундар Акылбек Жапаровго жооп кайтарган видео тараган. Анда тургундардын бири алар өмүр менен өлүмдүн ортосунда турганын айтты. Бизге үйдүн деле кереги жок, чек араны чечип бергиле, болду, кепилдик беребиз, жашай бергиле дегиле же президент, депутаттар баш болуп чек арадагы үйлөргө келип жашагыла, деди ал. Айтпаған адамын, барбаған адам қалған жоқ. Жеткіріңіздер, бар жеткірбейді. Мен айтқам, сен барып мақтап, болды, бар жақшы ел разы деп барасыңар деп айтқам, ошол сөз айтқаным болды. Бізге еш қандай үйдің керегі жоқ, пара гранттан чечіп кепілдік берсін. Біз гарант кепілдік береміз, жашай беріңіздер. Мындан кейін болбойды. Деп же болбаса депутаттардан баштап президентке ченке арқадан ең ылдый үйлерінде жашаңыздар. Өлімнен ажалдың, өмір мен өлімдің ортасына тұрады. Біз уже жашауды қағазға орап тұрып артқа таштағанбыз. Біз бұл жерде ел жер деп үшін жүреміз. Кеше соғыштағынан айтып қойын. Военный Өкмөттү айдайлы же өзүбүзгө теле. Төлөбаев депутатты эч ким укпай калганын айтты. Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев министрлер кабинети аларды укпай калганын айтып, эки органдын бирин отставкага кетирүүгө чакырды. Алмазбек Акунжанович, президенттин парламенттеги өкүлү, биздин Баткенге өлгөн 500 миллион сомубуз каякта, ошону бизге тактап таап бериңиз. Себеби жылдын башында бөлүп бергенбиз, айта берип тилибиз тешилип бүттү. Урматтуу депутаттар, айткан нерсе аткарылбаса бир чечимге келишибиз абзел. Өкмөттү айдашыбыз керек же өзүбүз кетишибиз керек. Бизди укпагандан кийин эмне кереги бар? Эки жолдун бирөөсүн тандашыбыз шарт, деди Төлөбаев. Депутат мындан сырткары Ысык көлдө жазында көчкү жүрүп мал өлгөнүн, жай ортосунда мөндүр уруп эгинди жууп кеткенин айтып, өкмөткө жардам бергиле деп кайрылса, реакция болбогонун кошумчалады. Алмазбек Акунжанович, биз Баткенге өлгөн 500 миллион сомубуз каякта? Ошону бизге тактап таап бериңиз. Жылдын башында бергенбиз Баткенге. Биз айтып атабыз, тил тешилип бүттү. Урматтуу депутаттар, айткан нерсе аткарылбаса анда бир чечимге келишибиз керекпиз. Или бул өкмөттү айдашыбыз керек, или өзүбүз кетишибиз керек. Биз укпагандан эмне кереги бар? Эки жолдун бирөөнү тандашыбыз керек. Баткенге бөлүнгөн 500 миллион сомду таап бериңиз, Алмазбек Акунжанович. Жылдын башында бөлүп бергенбиз. Мына жазында көчкү жүрүп мал өлгөн, өкмөткө кайрылдык. Ошол жерде мал өлгөн Жетөгүз, Ак Суу районундагы элдерге жардам берели дедик. Андан кийин жай ортосунда мөндүр уруп, элдин көбүнү мына Тоң районунун үстүн көрөнү, Ак Суудагы башка райондордогу мөндүр уруп, бүт арпа бедесин алып кеткен. Ал боюнча жардам бергиле деп кайрылдык эле. Бир өкмөттөн бир эчтеке бир реакция жок да. Эгер бизди укпаса, биз анда эмне отурабыз? Эл анда экинчи бизге ишенбей калат. Бекболот Талгарбеков оппозиция Садыр Жапаровду кулатуу үчүн Камчы Бекташиевке асылууда. Бекболот байке, учурда элибизди Орус, Украин жана Баткен согушу мүшкүлгө салып жатат. Бул окуялардагы соңку кырдаал боюнча сурообуз бар эле. Россияда жартылай аскердик мобилизация жарыяланып, мурда Орус жарандыгын алышкан кыргыздар да согушка бара турган болду. Бул маселе боюнча биздин коомчулукта кайчы пикирлер жаралууда. Бирөөлөр жарандыкты алган соң жаңы мекенин коргошсун десе, экинчилер барышпасын деп жатышат. Сиз кандай пикир айтасыз? Россиянын атайын аскердик операциясы башталганда биздин президент Садыр Жапаров бейтарап позицияны кармайбыз деп билдирүү жасаган. Бул тууралуу чечим болгон, бирок бийлик атайын мыйзам кабыл алып, өз жарандарынын да Орус-Украин жаңжалы боюнча бейтарап болуусун камсыз кылышы керек эле. Бийликтин буга акылы жетпеди. Кыргыз коомчулугу бири орустарды жактаса, экинчи тарабы украиндерге ооп, тынымсыз тытышып келе жатышат. Эми жартылай аскердик мобилизация маселеси боюнча да соц тармакта кырылыш. Муну менен маселе чечилбейт. Маселени бийлик дароо түшүнүп чечиши керек эле. Мисалы, мен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун ордунда болсом,
Анда Москвага атайын учуп барып, орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен жолугуп, кенен сүйлөшүп, түшүндүрүп, мобилизация боюнча согушка бара турган кыргыз улутундагы жарандарды Россиянын жарандыгынан чыгарып, аларга кайра Кыргызстандын жарандыгын бермекмин. Бул жолу мобилизациянын биринчи толкунуна 50 миңдей кыргыздар туш келсе керек. Эгер экинчи толкуну болсо, анда дагы 50 миңдей, демек 100 миң кыргыз улутундагы жарандарды кайра Кыргызстандын жараны кылмакмын. Бул менин колуман келмек, деген Бекболот Талгарбеков. Ал эми Баткендеги окуя боюнча да сурообуз бар. Мурдагы күнү оппозициячыл Бириккен демократиялык кыймылы уюму кыргыз-тажик жаңжалына себепкер катары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди айыптап, аны кызматтан кетүүсүн талап кылган билдирүү таратты. Ал жүйөлүүбү? Жарым жыл мурда Бириккен демократиялык кыймыл түзүлгөндө бийликти жактагандар ушулар кантип оппозиция болсун деп шылдың калышкан. Бирок бул уюм улам-улам билдирүү менен чыгып, бийликтин шайын бир топ оодарып салды. Өзгөчө Кумтөргени боюнча түзүлгөн келишимди чет жакка белгисиз сатылып кеткен алтын боюнча казып олтуруп, булардын түбүнө жетчүдөй. Анын үстүндө айрымдар бул бийликтен кача баштабадыбы? Ал эми Камчыбек Ташиевге жасалган чабуул бул тактикалык жүрүш. Оппозициянын түпкү көздөгөнү президент Садыр Жапаровду тактан кулатуу, Кыргыз өлкөсүн демократиялык өнүгүү жолуна салуу. Ал үчүн алгач президенттин жанындагы күчтүү жетекчини кызматтан кетирүү керек. Ал албетте Камчыбек Ташиев. Алса оппозиция эмне себептен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбектин отставкасын талап кылбайт? Баткен согушуна биринчи кезекте ошол адам жоопкер да, туурабы? Анткени азыр Акылбек Жапаровдун кызматтан кетүүсү саясий кырдаалга эч кандай таасирин тийгизбейт. Анын бар же жок экенин элге дайынсыз, кызыктырбайт деле, деп жазган Арба Кейжи сайты. Мээлерге бука, жылкы байласаң сонун экен да. Кудай бурса, мына исламский кооперативден үй алдык, мына могу үйдө. Анан жазында үйдө отурсак, иним эмеден WhatsApp'тан жөнөтүйттүр да, Instagram'дан эмесинчи, окошкасын. Анан кийин ошону ачып карасак эле ушул неме экен. Анан чалып сүйлөшсөк эле, Бектур деген сотруднигиңер бар, ошого чалдым. Анан барып сүйлөшүп келдик. Анан где-то 1-2 жумадан кийин барып эле акчасын төлөдүк, 15%. Анан 15% төлөп, сентябрдын 28-ине деп сурак койгон. Анан 28-ине жетпей эле, мына Кудай урса, мына бүгүн 20-сында ушу үйдө алып беришти, Кудай буйруса мына. Мурун съемный квартирада турчубуз. Рахмат исламский кооперативге, сиздерге. Ишиңерге ийгилик. Кудай бурса, мына документтерди госрегистрден бүтүрдүк. Эртең дагы эмелер регистрациясы бүтөт экен, ошондон кийин барган документтерди алабыз. Сапар Исаков 2023-жылы бийликке келе турганын айтыптыр. Сыртта баш калкалап жүргөн экс-премьер-министр Сапар Исаков жакын санаалашына видео байланыш аркылуу чыгып, 2023-жылы бийликке келе турганын билдирип, бардык маселе чечилип жатканын божураптыр. Кызык бекен. Саясий кырдаал бышып калганын кошумчалап, бул боюнча тарапташтары Атамбаевчилер да иштеп атканы каңууланды. Эмне дейли, тынчтык эле болсунчу. Ошондо Москвадан Сапар Исаковду президент кылып дайындашабы? Бияктагы эл менен Кремль эсептешпейби? Коомчулук жапырт каршылык кылышып, сары чийкил баланы жуутпай жерип салышсачы, же өкмөттү жетектегени келеби? Айтор суроолор көп. Башынан эле кыргыз саясаты күтүүсүз көрүнүштөргө бай эмеспи, деп жазган Аргумент Кейжи сайты. Алмазбек Бейшеналиев 2 айга камакка алынды. Пара алууга шек саналган билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев 2 айга камакка алынды. Анын бөгөт чарасы 30 сентябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда каралды.
Отурумдун алдында Бейшеналиев журналисттерге кыскача комментарий берип, күнөөсүн мойнуна албай турганын айтты жана пара деп айтылып жаткан акча университет ачуу долбооруна салынган инвестиция экенин белгилеген. Сот имараттын сыртында анын тарапкерлери колдоо акциясына чыгып, ал күнөөсүз экенин жазылган плакаттарды көтөрүп турушкан. Алмазбек Бейшеналиев чет өлкөлүк студенттерди Кыргызстандагы окуу жайларга киргизүү үчүн $110 000 пара алуу фактысы менен кармалганын милиция 28 сентябрда түндө кабарлаган. Бейшеналиевдин тарапкерлери муну чагым деп аташкан. Министрликтин кызматкерлери өлкө бийлигине кайрылып, Алмазбек Бейшеналиев реформачыл жетекчи экенин, анын ишин калыс иликтешин камсыздап берүүнү суранышкан. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев мамлекет башчысы министрдин ишинен кабардар экенин, ар тараптуу иликтенерин билдирген. 41 жаштагы Алмазбек Бейшеналиев быйыл февралда билим берүү жана илим министри болуп тайындалган. 2020 жылдын күзүндө да аталган министрликтин жетекчилигине дайындалып, 6 ай башкарган. Кийин Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмунун Женевадагы кеңсесине туруктуу өкүл жана Кыргызстандын Швейцариядагы элчиси болуп 8 ай иштеген. Акылбек Жапаров Баткендин капчыгайы жаңа эл болот. Баткендин капчыгайы айылы толугу менен талкаланган. Эми ал жак жаңа эл болуп тиешелүү план иштелип чыгат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдиргенин өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Белгилүү болгондой, Жапаров учурда Баткен облусунда ал Капчыгай, Аксай, Миңөрүк жана Достук айылдарын кыдырып, эл менен жолугушкан. Капчыгай айылында дээрлик бардык үйлөр талкаланган, эми алардын ордуна жаңыларын салып, таза суу киргизип, асфальт жол салынып, көчөлөр жарыктандырылат. Капчыгай жаңы айыл болот, ага тиешелүү башкы планды иштеп чыгуу керек деген министрлер кабинетинин төрагасы. Жапаров Аксай айылындагы талкаланган мектептин имаратын көрүп чыккан. Балдардын коопсуздугун камсыздоону эске алуу менен жаңы мектеп куруу маселесин иштеп чыгуу боюнча тапшырмалар берилди. Өкмөт башчы талкаланган канаттуулар фермасын көрүп, мамлекеттик финанс институттары өндүрүштү калыбына келтирүүгө жеңилдетилген кредиттерди бөлө турганын кошумчалаган. Өкмөт башчынын куралдуу кагылыштан каза болгондорду эскерип, аларга багыштап Куран окуганы айтылды. Учурда Тажикстандын кол салуусунан талкаланган объектилерди баалоо жана калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Аталган жумушка куткаруучулар, ыктыярчылар, атайын техника тартылган.